Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы. Темир Сариев ошол кезде популисттик эмес, тескерисинче патриоттук иш кылган. Мындай пикирин Нурпресс маалымат борборуна мурдагы депутат Ырыскелди Момбеков билдирди. Экс-депутаттын айтымында Кыргызстандын карамагына өткөрүп алууда 1992 жылдын Кыргыз ССР Жогорку Советинен 1994 жылкы Жогорку Кеңештин токтомдорунун негизинде кайтарып алган. Ал токтомдо кайсыл мамлекеттин карамагында болгон ишканалар ошол мамлекетте калышы керек деген норманын болгону. Өзбекстан бул нормаларга баш ийбей, узак убакыттар бою миллиондогон карыздар болсо дагы төлөбөй бербей келген болчу. Анан 2016 жылы Кыргыз-Өзбек чек арасында бир жаңжал чыгып кеткенден кийин, ал кезде Өзбекстандын президенти Каримов болсо керек эле, Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү ушундай адекваттуу кадамдарга барып туруп аны өткөрүп алышкан. Кийин Өзбекстандын мамлекет башына Шавкат Миромонович келгенден кийин бул боюнча сүйлөшүүлөр болгонун билем. Ошол кездеги андан кийинки өкмөт башчысы Сапар Исаков кат жөнөтүп, баягы эки мамлекет эми достук мамилелерге карап 94 жылкы келишимдер менен кайра карайык дегенде, менимче мындай пикирде болушса керек да. Мен азыр так деталды айта албайм, бирок жери бизде калсын, пансионаттар силерде калсын, бирок силерге биз ушундай талаптарды коебуз. Мындай аларды заманбап инвестиция тартып саласыңар, анан жер салыгын төлөйсүңөр дегенде талап кылып, бирок эл аралык соттон арызыңардан баш тартасыңар деп. Кийин Өзбекстан эл аралык соттон баш тартпай койгондон кийин ал келишимге кол коюлган эмес, ошол бойдон калып калган. Белгилей кетсек, Ысык көлдүн жээгиндеги 4 пансионат Өзбекстанга 49 жылга ижарага берилип жатат. Алар Дилором, Золотые Пески, Рохат жана Бустон пансионаттары. Бирок коомчулук нааразычылыгын билдирип, социалдык тармактарда талкуу башталганда президентка өз жообун берип жетишти. Анда өлкө башчы Атамбаевдин убагында 2016 жылы Темир Сариев премьер-министр эле. Сариев бул пансионаттарды популисттик кылып эле алып койгонун айтты. Мындан тышкары президент учурда ошол пансионаттардын абалы жакшы эмес экенин белгилеп, кайра калыбына келтирүү үчүн бир топ каражат кетерин билдирген. Момбековдун айтымында бул эс алуучу жайларды өзүбүзгө алып калып, иштетүүнүн жолдору бар. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров айтып атпайбы, биз эл аралык соттон утуруп калдык. Мен ал соттун чечимин көргөн жокмун. Кандай болуп туруп калдык, бизге канча доо койду? Алар доо койгондо 65 миллион долларга доо койгон. Анткени ушул 4 пансионаттан ээлеген аянты 80 гектар жерди ээлешет. Бирөөсү 30 гектар, калган экөө 20 гектардан Бустон 10 гектар жер. Эгерде биз 40 миллион долларга утуруп калсак, бул чоң деле утуруш эмес. Кайсы бир пансионаттын баасын чыгарыш үчүн анын ээлеген жер аянтын алыш керек экен. 1 гектар жери 1 миллион доллардын тегерегинде да. Эгер биз 80 гектар жерди ээлеп жаткан пансионаттарды айта турган болсок, бул 80 миллион доллар. Аны ушул көп акча, буну төлөп койсок деле болот дегенче. Дегеле эмне үчүн биз буну төлөй албайбыз? Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү эмне үчүн ижарага берип атабыз? Мен ушуга каршымын. Мына жазында эле депутаттык комиссия жана Улуттук банктагы алтынды иликтеп чыкты деп шаардана кеп кылышпады, ошондо айтышпады. 45 тонна алтын турат, 8 тонна күмүш турат деп айтышты. Биз керек болсо Кытайдын карызын төлөп коебуз деди да, жанагы 1,5 миллиард. Анан ошо 1,5 миллиард Кытайдын карызын төлөп коебуз деген өкмөт 40 миллион доллар өзбектердин карызын төлөй албайбы? Эгер ошону төлөп койсок эле каршы кылып кояман болот да, пансионаттар бизде калат да деген пикирдемин да. Ал соттун чечиминде кандай жазылганын мен билбейт экен, бирок 40 миллион доллар Кыргызстан 40 тонна алтын Кыргызстан үчүн бул чоң сумма эмес. Экинчиден, ички инвесторлор деле берсек деле болуш керек дейм да ошол 4 пансионатты. Анан мен бир кооптонуп турган нерсе, эгер алар соттон утуп алган болсо, бул пансионаттарды Өзбекстандын карамагында калсын деген чечим чыккан болсо, бул өтө коркунучтуу. Бул эгемендикке болгон бекемдикке шек кетет. Анткени булар анклав болуп калат анда. Эгер эл аралык сотто ошол жер дагы Өзбекстанга таандык деп чыгарып койгон болсо, анда иш чатак. Дегеле кандай болгон күндө дагы мен ошол 4 пансионаттан Өзбекстанга ижарага же болбосо ич арага берилип жатканына каршы пикирдемин. Эскерте кетсек, 2016 жылы Кыргыз өкмөтү Совет учурунда Ысык көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгаргандан кийин өзбек тарап Вашингтондогу эл аралык сотко 65 миллион долларга доо арыз берген. Эл аралык сот ушул жылдын май айында Кыргыз тарапты 40 миллион долларга жыккан эле. Өлкө башчы өз сөзүндө мындай каражатты Кыргызстан төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбогондуктан аргасыз ушундай кадамга барып жатканын айтты.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4 Көкжар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди жогорку сотта күчүндө калтырды. Буга чейин Бакиров Кемпирабад иши боюнча каршы добуш бергендердин катарында болчу. Бул боюнча Ташиев менен жогорку кеңеште кайым айтышкан жери да бар эле. Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен не бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз болуп Жер атат. суу боюнча сөз болуп атса, мен жооп берип атам. 5 жолу сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошон үчүн мен ошол жерде турам. Сот учурунда Бакировду колдоп келген айрым жарандарды белгисиз бирөө сүрөткө тартып жаткан. Анын ким экенин билүүгө кызыкканда ал өзүнүн жүзүн жашырып, ала качканы сот тармакта талкуу жаратты. Салам алейкум. Александр, не oldu? Ne oldu? Sen ne oldu? Sana ne oldu? İşte o ne tartı da? Ne tarttasın sen? Senin tartı da. Ya. Senin tartı da oldu. Oo. Böyle. Акыркы учурда жарандарыбыздын чындык издеп соц тармактар аркылуу арыз муңун айтып кайрылышып жаткандыктары эмнеден кабар берет? Же жергиликтүү бийликтерге, күч органдарына ишеним жоголдубу? Мына буга бир мисал. Нурпресс маалымат борборуна 73 жаштагы Карабалта шаарынын тургуну Сауле Бахтиева кайрылып, 10 жылдан ашуун чындык издеп чарчагандыгын билдирди. Анда сөз башынан болсун. Пулуң болсо кулуңмун демекчи. Карабалта шаарынын так ортосунда жайгашкан Жайыл Баатыр 122 дарегиндеги Сауле апага тиешелүү жерди кошунасы Майканаев Нурлан Бекташевич өз билемдик менен басып алып, курулуш иштерин жүргүзүп баштаган. Пенсия курагындагы Сауле апа өзүнө тиешелүү документтерин көтөрүп алып барбаган жери калган эмес. Жергиликтүү бийлик дагы колунда болгон тастыктоочу документтери турса дагы ак же көк деп койгон эмес. Аны билген Нурлан Майканаев колуңдан эмне келмек эле дегенсип бүгүнкү күнгө чейин курулуш иштерин улантууда. 1975 жылы маған Гортфрунзеден келіп, женімізді шеніп документ берген. Оригинал документ. Содан бері мен 53 жылдан бері сөйтірім. Өзім пенсионеркемін, 73 жастамын. Енді сілерге қайрылыс жасаған себебім маған жәрдем қылғыла. Менің жерімді наглый басып строить етіп алған 2010-нан бері. 22 жылы, 2010 жылдан бері бұл документ алмаған, ала алмай қойған. Кейін 2022 жылы ноябрдың ақыры декабрде бұлар Миргороддан Гострюк бүт бәрі бірігіп, бұған оригинал документ жасап берем деп менің жеріме. Ақша $2000 алып, қармалып қалды. Қармалып қалып, тегілер қамалып кетті. Қағандары болса документ жасап мені қинап атыр қазір. Нурпресс маалымат борбору бул иштин чын төгүнүн билүү максатында толугу менен иликтеп чыгууну туура таптык. Окуянын чоо жайын кийинки чыгарылыштарда көрө аласыздар. 15 августта Каракол төрөт үйүндө көз жарган аялы менен ымыркайы дарыгерлердин шалаакылыгынан оор абалда экенин айтып, туугандары видео кайрылууда. Бөбөктүн атасы Аман Кыдыралиев төрөт учурунда ымыркайдын акыреги сынып, мээсине кан уюп калганын айткан. Окуя боюнча Ысык көл бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн башчысынын орун басары Рыскан Алдашева жооп берип, ал күнү төрөт көп болгонуна байланыштуу келин чын эле жакшы каралбай калганын айткан. Каракол шаарында болгону бир төрөт үй болсо, ошол күнү түшкөн 8 аялдын бири каралбай калганы таң калыштуу факт. Андагы шалаакылык боюнча бул окуя алгачкы учур эмес. Ушул жылдын март айында көз жарган айым дагы баласынын дал ушундай болуп акыреги чыгып, азабын тартканын айтып, ымыркайдын сүрөтү менен бөлүшкөн. Бирок ал жолкусунда ак халатчандар айыпты аялдын өзүнө коюп кутулушканын айтты. Аталган төрөт үйүндө эле ушул жылдын январь айында 2 аптада 6 ымыркай инфекциядан чарчап калган. Буга эң жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп болгону аныкталып, 6 жетекчи иштен алынган. Жогорудагы окуя боюнча Саламаттык сактоо министрлиги жооптуу кызматкерлер мыйзам чегинде жазага тартыларын убадалаганы менен нааразы тарап көп моюндабай турат. Себеби кол ирисине тартат болуп, жаза албай суудан кургак чыгып, кайра өз ишин улантып жаткандар бар экени дагы жалган эмес. Ак халатчандардын мындай кырдаалдан башкаларга сабак болчудай жыйынтык чыгаарына ишенгендер аз.
Жакында эле Аламүдүн районунун Васильевка айылынын имамы 1995 жылкы жигит менен 2005 жылкы кыздын ортосунда нике кыйгандыгы үчүн Чүй облустук ички иштер бөлүмү тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кийин анын башкоргоо чарасы үй камагына алмаштырылганы айтылды. 2016 жылдын 17 ноябрында кылмыш жаза кодексине жашы жете элек адамдарга карата никеге турууга, диний каада жүргүзүүгө тыюу салуу боюнча жогорку кеңеште колдоо тапкан бул мыйзам бүгүн иш жүзүндө иштебеген мыйзамдардын катарына кирди десек туура болчудай. Иштеп чыгууда аны жүзөгө ашыруу жагын эске албаган эл өкүлдөрү башка планетадан келбегени дагы чын. Себеби учурунда мыйзамдын чийик экенин айтып сынга алган пикирлер көп эле. Ага карабай кабыл алынды. Бул боюнча коомубуздагы жөнөкөй жарандардын пикирин сурап көрдүк. 18-ге чыга элек жаш кыз болот да. Анан ал окунуп эле кыз болот. Окунуп бүткөндөн кийин нике кыйлса болот. Илгертен закон бар болчу, элдин баары угуп аткарчу. Азыр закон бар, эч ким укпай атпайбы. Туп-туура эле. Эми ошол 15-16-сынан чыгып алып эмне кылат? Кымындай кезинен төрүп, бала басты болуп, жашоонун оң тетирисин билбей туруп эле анан ажырашып атышат. 18 деген нормально ал да жаштык кылат керек болсо азыркы заманга. Это, наверное, зависит от культуры человека. Каждый сам выбирает. Кто его знает? Кто-то встречает свою любовь. В 16 лет выходят замуж и живут. А других. Так что это зависит от людей. Туулганына сүйүнбөй, турганына сүйүн дегендей убагында жогорку кеңеште чоң сүрөөн демилге менен кабыл алынгандан кийин кол коюлуп коомго чыгарылганда эле сенек болуп катып калган мыйзамдар бизде 40% десек туура болор. Буга дагы бир мисал 2019 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирген түйшүгү көп түкүрүк мыйзамы эсиңиздерде болсо керек. Башында коомдук жайда какырынып тартип бузгандарга 5500 сом айып каралып, кийин 1000 сомго азайтылса дагы аталган мыйзам бүгүн актай гана баракта калды. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Facebook, Telegram'дан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.